Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Биздин каналга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Казакстандан кирген жүк ташуучу унааларды мыйзамсыз каттаган схема ачыкталды. Казакстанда кирген жүк ташуучу автоунааларды мыйзамсыз каттап жүргөн схема аныкталды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык, Казакстан 3-чү өлкөлөрдөн 7 жыл мурда чыккан жүк ташуучу унааларды импорттоодо ДСУнун бажы алымдарынан нарктын 10% өлчөмүндө төмөндөтүлгөн бааны колдонот. Ал эми ЭЭПтин бирдиктүү бажы тарифи 1 куб сантиметр үчүн 1 еврону түзөт. Жеке тараптар транспорттук каражаттарды жана айдоочулук курамдык каттоо агенттигинде иштегендер менен алдын ала сүйлөшүп алып, 3000 машинени мыйзамсыз каттатышкан деп айтылат маалыматта. Жыйынтыгында бир жүк ташуучу унаага 1 миллион сомдон 1,5 миллион сомго чейин бажы төлөмү төлөнбөй жүргөнү аныкталган. Аталган коррупциялык схемага тиешеси бар 5 адам кармалып, тергөө улантылууда. Сонун жаңылык, сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Нарын дарыясынын жээгинен 6 жаштагы баланын сөөгү табылды. 11 май күнү Жалал-Абад облусунда Нарын суусунун жээгинен 6 жашар баланын сөөгү табылганын Өзгөчө кырдаал министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Титаниге салуу жайына жакын жерде жаш баланын сөөгү жаткандыгы тууралуу маалымат 112 кызматына түшкөн. Жерине суучулдар тартылган. Н аттуу 6 жаштагы баланын сөөгү ийим кызматкерлерине өткөрүлүп берилген. Ырчы Рустам Сагыналиев мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Ырчы аткаруучу Рустам Сагыналиев 40 жашында каза болду. Бул тууралуу ырчынын кесиптештери ырасташты. Рустам Сагыналиев буга чейин боорун алмаштырууга муктаж болуп, чет өлкөгө чейин барып келген. Ага донор чыкпай жатканына байланыштуу операция жасала элек болчу. Ырчы 1984 январда Талас облусунун Бакайыр айылында туулган. Ага өтүнч аттуу ийгилик алып келген. Улуттук филармониянын Үсөнбаев атындагы эл шайырлары фольклордук тобунун мүчөсү да болчу. Сезим кризистик борборуна Атыр Абдрахматова жетекчи болуп келди. Сезим кризистик борборунун аткаруучу директору болуп Атыр Абдрахматова шайланды. Бул кызматка 3 баскычтуу ачык сынактын жыйынтыгы менен уюмду мүчөлөрүнүн жалпы жыйынында шайланганын Азаттык Абдрахматова 13 майда билдирди. 24 жылдан бери аялдарга жана үй бүлөлөргө акысыз укуктук, психологиялык жана социалдык жардам көрсөтүп келаткан уюмду буга чейин белгилүү укук коргоочу Бибисара Раскулова жетектеген. Сезим кризистик борбору кыз келиндердин зомбулукка кабылышына, өзүмкорлукка, өзүмзорлукка, көп аялдуулукка жана башка укук бузууларга каршы ишмердик жүргүзөт. Оор тагдырга кабылганга көмөк көрсөтөт. Тең укуктуулук сакталбаган жагдайларды сындайт. Кыргыз коомчулугу Атыр Абдрахматованы юрист жана укук коргоочу катары тааныйт. Ал 2022-2023 жылдары Кыргызстандын акыйкатчысы омбудсмен кызматын аркалаган. Ага чейин борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү болуп иштеген. Министр дары-дармек тартыштыгына байланыштуу түшүндүрмө берди. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Кыргызстанда айрым дары-дармектер тартыш болуп жатканы тууралуу жагдайга түшүндүрмө берди. Ал 13 майда Жогорку Кеңештин социалдык саясат комитетинде сүйлөгөн кезинде бул маселе каржыга байланыштуу экенин айткан. Айрым эл өкүлдөрү мамлекеттик элеман дарыканаларында кээ бир дарылар кымбат же такыр жоктугун белгилешип, жарандар чет элден буйрутма менен алууга мажбур болуп жатканын билдиришти. Бейшеналиев ооруканалардын ичине элеман дарыканаларын ачууга бюджеттен акча бөлүнбөгөнүн, демөөрчүлөрдүн жардамында ачылып жатканын айтты. Ал эми дары-дармектер менен толук камсыздоо жагы акырындык менен чечилип жатканын кошумчалады. Кыргызстандын айрым аймактарындагы ооруканаларда дары-дармектин камы түгөнүп баратканы тууралуу маселе марттан бери айтыла баштаган. Анда министр Бейшеналиев бул маалыматтарды четке кагып, өлкөдө 290 оорукананын баары дары-дармек менен 100% камсыздалганын айткан.
Кыргызстанда мамлекеттик дарканаларды ачуу чечими 2023-жылы кабыл алынып, Кыргыз фармация ишканасы түзүлгөн. Ал мамлекеттик медициналык мекемелерди дары-дармек менен жеткиликтүү баада камсыз кылуу саясатына ишке ашырат. Буга чейин ооруканалар дарыларды тендер аркылуу квартал сайын өздөрү сатып алып турушкан. Учурда өлкө аймагында Элеман мамлекеттик дарканаларынын саны 85ке жеткен. Акылбек Жапаров энергетиктерге атайын техникаларды тапшырды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров энергетика министрлигине атайын техникалардын ачкычын тапшырды. Маалыматка караганда 28 бригадалык 3 жеңил унаа жана 2 экскаватор жалпы 86 миллион сомдук 33 техника тапшырылды. Министрлер кабинетинин башчысы соңку жылдары мамлекеттик органдарда реформалар жасалып, техникалар жаңыртылып жатканын белгиледи. Энергетика тармагында бир топ алгылыктуу иштер жүргүзүлүүдө. Камбарата бир КЭСи сыяктуу ири долбоор башталды. Чакан КЭСтер салынып жатат. Жакында мамлекет өзү каржылаган Бала Саруу КЭСи ишке кирет. Мындан тышкары күн, шамал станциялары салына баштады. Кыргызстандын энергетикалык потенциалы ири эл аралык каржы институттарынын кызыгуусун жаратууда, деди Акылбек Жапаров. Жаңы алынган техникалар энергетиктердин ишин жакшыртууга мүмкүндүк берери кошумчаланды. Каркырада Тоолу-Ж шаарчасынын курулушу башталды. Баасы $192 миллион. Түп районда Каркыра Тоолу-Ж шаарчасынын курулушунун биринчи этабы башталды. Бул тууралуу Ысык көл облусунун өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Белгилей кетсек, 6 декабрда президент Садыр Жапаров аталган долбоордун курулушун баштап берген. Каркыра комплексинин жетекчиси Константин Куценконун айтымында курулуш иштери 6 этаптан турат. Долбоордун концепциясында 5000 адамдын эс алуусуна ылайыкталып, жалпы сметасы $192 миллион түзөт. Лыжа тебүү трассаларынын жалпы узундугу 100,7 чакырым, асма жол 20,7 чакырым болот, деди Куценко. Комплекстин саркынды сууларды тазалоо жана жылытуу системаларына Кыргызстандын жана эл аралык стандарттарга ылайык инновациялык технологиялар колдонулары кошумчаланды. Бул видео жалаң эркектерге, эгерде сиз төшөктө алсыз болуп, калооңуз жок болуп жатса, андан чыгарып бат-бат туалетке барып жатсаңыз, анда сизде простатиттин белгилери. Простатиттин дарысы чакшыр, өтө жакшы жардам берет. Андан тышкары дагы айымдардын бат-бат туалетке барып цистит болуп ооруп аткандарына дагы жакшы жардам берет. Бул чөптөрдөн жасалган жана эркектердин да аялдардын дагы простатитин көтөрөт. Эгер заказ кылам десеңиздер, экрандагы номерларга байланышыңыздар. Адамдардын организми ысык суук болуп бөлүнөт. Эгерде суук ашынып кетсе, адамдар эмне алат? Колубуту жылбай үшүп ооруй берет. Ошого баланс кылган иньян гель бул өтө жакшы жардам берет. Колубутуңуз жылбай жатса, кан айланыңыз жакшырбай жатса, белиңиз, бутуңуз, тамандарыңыз муктуп атса, иньян гелди колдонуңуз. Бул жаш өтүп калган адамдардын кан айланысы начар болгондуктан, жаш өтүп калган аталарыбызга, апаларыбызга алып берсек, алардын кан айланысы жакшырат дагы, өзүн жакшы сезип, жылуу жүрүп калат. Заказ кылам десеңиздер, экрандагы номерларга байланышыңыздар. Манас эл аралык аэропорту жүргүнчүлөрдү каттоодо убактылуу өзгөртүү киргизди. Манас эл аралык аэропортунда ички каттамдар үчүн жүргүнчүлөрдү каттоо аймагы убактылуу 2-кабатка көчүрүлдү. Бул тууралуу аэропорттун маалымат кызматы билдирди. Мындай иштер жүргүнчүлөрдү тейлөөнүн сапатын жогорулатуу, жергиликтүү учуу залынын жана стерилдүү аймактын катталуучу жерин кеңейтүү иштери жүргүзүлүп жаткандыгына байланыштуу жасалууда. Каттоодон 2-кабаттан өткөн соң жүргүнчүлөр 1-кабатка түшүп, текшерүүдөн өтүп, андан соң учакка түшүшөт. Алардын жүктөрү С секторунда эл аралык авиакомпаниялар үчүн жүктү кабыл алуу залында берилет деп айтылат маалыматта. Социалдык келишим боюнча иш баштагандарга 200 000 сом сууда берүү пландалууда. Социалдык келишим долбоорун ийгиликтүү ишке ашыргандарга 200 000 сомдон сууда берүү пландалууда. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Жылдыз Полотова билдирди. Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитеттин жыйынында депутат Гүлкан Молдубекова социалдык келишимдин көлөмүн көбөйтүүнү сураган. 100 000 сомдон алып ийгиликтүү иш кылып жаткандар бар. Аларга 200 000 сомдон сууда катары берүүнү пландаштырууда. Учурда банктар менен макулдашуулар жүрүп, тийиштүү нормативдик документтер даярдалууда. Каражат 3 жылга пайызсыз берилет, анын пайызын мамлекет өзүнө алат, деди Полотова. Ошондой эле ал 2 жылда 12.800 үй бүлөгө 100 000 сомдон берилип, алардын 23 ар кандай себептерден улам планын ишке ашыра албай калганын кошумчаланды. Эске салсак, бийлик чакырчылыкты жоюу жана калкты иш менен камсыз кылуу максатында 2 жылдан бери социалдык келишим долбоорун ишке ашырууда. Анын алкагында былтыр 10 000 муктаж үй бүлөгө 100 000 сомдон берилсе, быйыл бул көрсөткүч 23 000ге жеткире турганы маалымдалган.
Министрлик бүтүрүүчү кечелерин уюштурууга тыюу салынганын эскертти. Билим берүү жана илим министрлиги мектептерде бүтүрүү кечелерин уюштуруу, мугалимдерге белек берүү үчүн акча чогултпоо керектигин эскертти. Бул тууралуу мекеменин мектеп жана мектептен тышкары билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Алтынбек Жапаров биринчи радиого билдирген. Бүтүрүү кечелерин уюштурууга мугалимдерге белек берүүгө президенттик жарлыгы менен тыюу салынган. Эреже министрликтин быйылкы буйругунда да айтылып, кокус балдар катышкан кырсык же жаңжал болсо, бул үчүн ата-энелердин жоопкерчилигин каралышы мүмкүндүгүн Жапаров кошумчалады. Аталган министрлик маалымдагандай 2023-2024 окуу жылында 11 классты 73 миңден ашуун, 9 классты 128 миңден ашуун окуучу бүтүрүүдө. Быйылкы бүтүрүүчүлөргө электрондук аттестат да берилет. Акыркы коңгуроо салтанаты 25 майда болот. Мамлекеттик сынактар 20 июнга чейин уланат. Мечитте намаз окуп жаткан 2 адамдын акчасы менен телефондору уурдалган. Жалал Абадтын Токтогул районунда мечитте уурулук жасоого шектелүү 2 жаран кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалым болгондой 26 апрелде милицияга 44 жаштагы 2 жаран арыз менен кайрылган. Алар билдиргендей, ошол күнү болжол менен саат 13:30да Бишкек ош жолунун жээгиндеги Нур мечитинде намаз окуп жатканда белгисиз адамдар биринин 25 миң сомдук телефонун жана 4 миң сом акчасын жана экинчисинин 11 миң сомдук телефонун уурдап кеткен. Аталган фактыга байланыштуу Кылмыш жаза кодексинин 205 беренеси уурлук боюнча кылмыш козголгон. Ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында шектүү катары Бишкектин 21 жаштагы тургуну, Чүйдүн 16 жаштагы тургуну кармалган. 11 майда соттун чечими менен шектүүлөр тергөө аяктаганга чейин 2 айга камакка алынган. Учурда кармалгандардын башка ушул сыяктуу кылмыштарга катыштыгы бар же жогу текшерилүүдө. Сирияда согушка катышкан аял Туркияда кармалып Кыргызстанга жеткирилди. Ош облусунун Кара Суу районунун 58 жаштагы тургуну Сириядагы согушка катышкандыгы үчүн Туркияда кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка караганда аял 2015-жылы Сирияга кетип, ал жакта куралдуу жаңжалга катышкан. Белгилей кетсек, Кыргызстандын жарандарына башка өлкөдө куралдуу кагылышууларга катышууга Кылмыш жаза кодексинин 256 жана 456 беренеси тыюу салынат. Ал үчүн 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратуу жоопкерчилиги каралган. Таш кулап жабылган Бишкек ош унаа жолунун 410 чакырымы ачылды. Бишкек ош унаа жолунун таш кулап жабылган 410 чакырымы тазаланып, жол ачылды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, унаа кыймылы түн жарымда калыбына келтирилген. Ал эми жолдо калган чоң таштар майдаланып, бүгүн ал нары кошумчаланды. Белгилей кетсек, кече саат 17:40 чамасында Бишкек ош жолунун 410 чакырымында таш кулап Кара көлдөн Таш көмүргө кеткен жол жабылган. Алгач айдоочулар менен жүргүнчүлөр таштарды өз алдынча алып баштаган. Кийин аларга транспорт министрлигинин кызматкерлери кошулган.